Өнүгүү прогресс фракциясы түзүлгөндөн учурдан тартып, күчтүү аймактар, күчтүү Кыргызстан аттуу ураанды көтөргөн. Биз ошол учурда негизги приоритетибиз кылып, агрардык секторду колдоо жана аймактарды өнүктүрүү белгиленгенбиз. Азыркы учурда Өнүгүү прогресс фракциясы жана шаардык фракциялардын депутаттары айыл чарба өндүрүшчүлөрүнө жеңилдетилген насыя берүү жана Кыргызстандын айрым аймактарынын жашоочуларына социалдык колдоо көрсөтүү боюнча маселелерди ар дайым көтөрүп келишүүдө. Кыргызстандын аймактарын өз убагында системалуу колдоо жана анын маанилүүлүгүн эске алуу менен Өнүгүү прогресс фракциясы Кыргызстандын областтарында жаңы жумуш орундарын түзүү жана инфраструктурасын жакшыртууга түрткү боло турган көптөгөн мамлекеттик деңгээлинде ээ болгон долбоорлорду даярдадык. Мисалы, турак жай куруу, жаңы жеңил өндүрүш, айыл чарба багытындагы кайра иштетүүчү ишканаларды жаратуу. Бул долбоорлор мамлекеттик жеке өнөктөштүктү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колдоосунун астында бийликтин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана айыл чарба бирикмелерин камтыйт. Өнүгүү прогресс партиясынын МТС, Жарык шаар, өз жүрөгүңдү сакта жана башка долбоорлордун эффективдүү ишке ашышы бул биздин иштей ала турганыбызды жана биздин эл үчүн пайда алып келе турганыбызды ушул учурга чейин ачык айкын көрсөтүп келип жатат.